Men уже to'ydim. Mana shu salarkan olib keldim men. Уже to'ydim. O'lib olaman. Bolalarim yetim qalar. Meni yarib doya yerim. Aro sodara, boshqa sodara yuradi. Милициялардан акыйкаттык издеп жаткан бул аял Сузак районунун тургуну. Ал 14 жаштагы кызы зордукталганы боюнча 2019-жылдын февраль айында Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Анткени менен далилдер жок деген негизде кылмышка шектүү бошотулуп, иш өндүрүштөн кыскартылган. Деген менен жабырлануучу тарап иштин кыскарып кетишин мындайча түшүндүрүп жатат. Үмүт деген баланы кармалып bir yerden üşep ap gelişi subota günde siz men gaplashib olaylik, melisalar gaplashib olsin dedi, o tergovchi dedi. Dedi yur dedim, qaynam eshigiga olib bordim. Qaynam eshigiga olib borib, polisi hammamiz o'tirsak, ash yerda opasi aytyapti. Bu yerda Barat Bahodir akam o'tirgan edi 2018-chi. O'tirgan yerida u bola aytibdi, "Короче" debdi, o'gay otani olib chiqib berasan, narkoman u bu deb o'gay otadan to'ngan bo'yniga qo'yamiz men debdi. Mayirga kirgizib bersang debdi. Sen o'g'lingni oppa qilib olib chiqib beraman debdi. O'zim bir tug'an akam Barat Bahodir. Ошентип арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин тагыраагы 2020-жылдын 8-декабрь күнү жабырлануучу кыз кайрадан өзү милицияга арыз менен кайрылган. Анын негизинде анын өгөй атасы кармалып, Сузак райондук соту 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Ал үмүт ичинде эле тааныган эместигин, окуя негизи андай болбогондугун, тескерисинче бул жабырлануучу кызды өзүнүн өгөй атасы 1984-жылы туулган ошол эле Сузак районунун тургуну мындан 3-4 жыл мурундан эле зордуктап жүргөндүгү, биринчи жолу ошол менен жыныстык каттанышта болгондугун көрсөтүп айтып берген. Ал эми экспертизанын жыйынтыгы менен баягы алынган буюм далилдерге жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы менен чындап эле ошол төшөктө калып кеткен калдыктар ошол өгөй атасы 84-жылы туулган Сузак районунун тургунуна таандык экендиги экспертизанын жыйынтыгы менен далилденген. Анткени менен жабырлануучу кыз ал арызын тайкеси жаздырганын айтууда. Ал үйүнөн таарынып чыгып кеткен учурда туугандарынын үйүнө барып турчу экен. Ошо өгөй атаңды алып кирип берсең бизге деди. Ошо өгөй атаң камап берсең өзүң кең эле жашайсың. Сеңе бирөө мындай эчтеке кылбайт, урушуп сөкпөйт. Сени эчтеке кылбайт эч ким. Мен өзүм сени карап бакып алам деди, өзүм чоңойт турам деди. Sen birağı hapa kıldırıp koymayayım dedi. Oşo ögey atаңды alıp kir berip, oşo Ümit'te birinci zorduktagан balаны alıp çıkıp berseň boldu, iş büttü dedi. Kalganын özüm çeçip alam, bular mı, melisalar menен dedi. Учурда жабырлануучу апасы менен бирге жашайт. 15 жаштагы өспүрүм кош бойлуу экени белгилүү болгон. Сузак райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери аны көзөмөлүнө алып, ар тараптуу социалдык жардам көрсөтүшүүдө. Райондук мамлекеттик администрациясынын балдар иштери боюнча комиссиясына салганбыз. Комиссиянын токтому чыккан бүгүнкү күндө энесинин көзөмөлүндө энеси менен чогуу жашап атат. Биздин тиешелүү кызматкерлер каттоого алган көзөмөлдү алынып турат. Гүлсарахон Журабоева жолдошунун күнөөсү жок экенин айтып, аны бошотууну талап кылууда. Ал кызын зордуктаган бала эркиндикте жүрөт деп эсептейт. Белгилей кетсек, Сузак районунда өткөн жылы жашы жете элек өспүрүмдөрдү зордуктаган 2 учур катталган. 22 күндөн бери 140 сом пулум калды колумда. Ишенасыздар, базарга чыгып көкө сатып башка кылып тирилик кылып жатырдым.